Buyursa, iki prezident koldu koysa, andan keyin sizlerge ratifikatsiyaga alып келет. Жооп тур Кемпироват боюнча. Камакта жатат анан позициясын бербей деп атасыз. Качан Кыргыз мамлекетине 100% пайдалуу чечим болуп аткандан кийин позициядан айланасыңбы? Колдоп бер да, колдо да андан көрө. Позицияңды өзгөрт тур. Мына деп грамотный адам келип кагазды карайт биринчи очередь. Архивди карайт, архивде кандай экен мурун? Биздин пайдабызга чечилип атыптырбы азыр же зыян болуп атыптырбы? Биз 1 метр жерди бербейсек анда каршы чыкса болот, 1 сантиметр жер берген жокпуз да биз алып келдик бүт баарын. Талаш жерде айылдар, 10 чакта айылдарда талаш жерлерибиз бар болчу. Жарымынан өтүп кеткен, жарылып. Алардын бардыгын алдык. Гавасайды алдык. Уңгартоону алдык. Уңгартоо сеники эмес болчу. Уңгартоо Өзбекстандын картасында мына момундай тоо турса 36 гектар жери деп чийилген, СССРдин картасында да, Кыргыздын, Өзбектин картасында да аларды болуп турган. Ошон үчүн Каримов алып келип 16-жылы танкасын коюп койгон. Бир киши барып туруп айта алган эмес, алып кой танкаңды деп. 2 жума алабыкка чаткал който албай турдуңар го. Чынбы же чын эмеспи? Ошону алып келдик, биз барып туруп. Картасынан азыр биздин картага кирди уже. Болду ушуну сен талашпачы тоонун башын. Биз кыргыздар тоого эле шуркай берген калкпыз, тоодо жашаган калкпыз деп атып мына. Тил табышып атып алдык аны. Кемпироват мына могул плотина болгон болсо 65 жыл алар башкарып келди. Чекесине 1 километр бара албайт элең, атат эле. Туурабы же туура эмеспи? 50%-на кирип алдык биз азыр. 50%-на кирдик. Биз да киребиз мына 50 башкарабыз. Сууну ачсак да, жапсак да чогуу чечимди кабыл алабыз. Анан 900 горизонталдан ашпайбыз. Силер 907 менен кармап жүргөн экенсиңер, айылдын баарын суу каптап кеткен экен, биздин жерлерибиз айдалбай калып атат. Колдоно албай калып атабыз. Мына 900 менен кармайлы деп ошого түшүрдүк. Анан кичине мындай бир оппозиция болуп чыкканда дагы жүйөлүү чыксаңар бир жөн анда. Мындай бир факт болуп анан кийин биз тим эле бүт жердин баарын бербейт, биз туура эмес кылып атсак анда чыксаң, мен да анда тартынат элем. Койгоку булар деги туура эле чыгып атат. Өзбекстан менен маселе чечиште, чек ара чечиште өтө оор болду. 1,5 жыл күнү түнү дебей мына Камчыбек Кыдыршаевич башында туруп, бир Ташкентке барат, бир алар кайра бизге келет, ошентип отуруп биз Гавасай деген жер, бул жер 19.000 гектар жер экен. Илгери Союз кезинде 19 деп коюптур, спутник менен өлчөгөндө где-то 15.000 гектар жер болот экен. Накталай жер. Ошол жерлерди тытышып отуруп, урушуп, папкаларды ыргытып, сөгүшүп чыгып кетип, кайра кирип, ошентип отуруп, айлап жылдап отуруп, ошо жерди кайра алып келдик. Бул жер мисалы биздин бетибизди карап турган жер, биз жакты карап турган жер. Бирок суу агат экен дагы, ошону 56-жылы биздин эле өзүбүздүн чиновниктер бербеген экен, ошол жактын жергиликтүү чиновниктер. Биз эттин жүнүн неменин жайытты төлөй албайбыз, башка кыла албайбыз, планды аткара албайбыз, Өзбекстанга берели деп берип салган экен. 56-жылы өткөрүп берип салат, 61-жылы